Саламатсыңарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Мынакей жергебизде Актөөнүн карды жарылып, күз берекесин төгүп турган кези. Мына ушул кезде биздин үй кожойкелерибиз кыштын камын көрүп башташат. Албетте, кышка керектелүүчү биздин азыктар дагы күндөн күнгө баалары өзгөрүп, туруксуз болуп турган кези. Кечеги баа бүгүнкүгө окшошпойт, бүгүнкү баа эртеңкиге окшошпойт дегендей. Ал эми азыр биз сиздерге болсо ушул кышка керектелүүчү салатка азыктардын баардыгынын бааларын билип бергенге аракет кылабыз. Баштадык анда. Эң алгач мынакей бадыраңдан баштайт турган болсок, мынакей ушундай бадыраңдар болсо килограммы 30 сомдон. Ал эми помидорлор болсо бул жакта эки түрүн көрсөңүздөр болот. Мына ушундай стаканчик формасында болгондорду 20 сомдон алсаңыздар болот килограммын. Ал эми формасы тоголок болгондорду килограммын 25 сомдон алсаңыздар болот. Андан кийин картошкаларга өтсөк, картошкалар бул жерде килограммы 25 сомдон. Пияздар болсо, мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай кызыл пияз килограммы 35 сомдон. Ал эми биз колдонгон жөнөкөй кадимки эле пияздын килограммы 20 сомдон. Чеснокторду айтсак, чесноктордун килограммы 250 сомдон. Ал эми бир штук алам десеңиз, бир штугун 15 сомго алсаңыз болот. Мынакей бул жерде өзүңүздөр көрүп турасыздар, союзтердин эки түрү бар. Бирөөсү жуулган, ал эми жуулбаган. Бирок экөөнүн тең баалары окшош, 25 сомдон алсаңыздар болот. Бул жакка токтолсок, бул жакта калемпир таттуу деп айтсак болот. Булардын жашылы, кызылы экөөнүн тең баалары окшош, 30 сомдон. Ал эми ары көздөй көрсөтө турган болсом, булар орточо ачуу, орусча айтканда полугорки деп айтсак болот. Булардын килограммы 50 сомдон, жашылы, кызылы экөө тең 50 сомдон. Жогоруда капусталардын дагы килограммы 50 сомдон. Ал эми ашкабактардын тегерек формасы, булардын дагы сүйрүү болгон формалары, бутулкага окшогондору экөө тең килограммы 30 сомдон. Лимондорду килограммын ала турган болсоңуз 140 сом, ал эми бир штугун алам десеңиз 20 сомдон кетет. Баклажандардын дагы бул жерде эки түрү бар экен. Мына менин колумдагы турган сүйрүү формасын 25 сомдон алсаңыздар болот. Ал эми тоголок формасы, мына ушундай кызыл тоголок формасын 30 сомдон алсаңыздар болот. Кабачкилер болсо килограммы 20 сомдон, кызылчалар 30, түрктөр болсо 35. Мына ушундай басайлардын килограммы 20 сом. Бул жакта көрүп турган жашыл чөптөрдүн бүт баардыгы укропторбу, көк пиязбы, петрушкабы, бүт баарын 15 сомдон алсаңыздар болот. Ал эми мына ушундай салат жөөнүн бир таңгылчагы 20 сом. Бул дарбыздын акыркы түшүмдөрү, акыркы бышып келгендери деп айтсак болот. Мындан ары сиздердин арбузду табышыңыздар кыйыныраак болуп калат. Айрым биздин үй кожойкелерибиз бул арбузду дагы кышкыга дайындап, атайын банкага жагышат. Мына ушул жеңекелерибизге бааларын айта кетели. Азыр арбуздун килограммы 15 сомдон болуп турган кез экен. Ал эми бул жакта коондордун баалары килограммы 45 сомдон. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге керектелүүчү кышкы азыктардын баардыгынын бааларын билип бергенге аракет кылдык. Сиздер дагы биз айткан бааларды эсиңиздерге түйүп, ошого тууралап акча алып чыксаңыздар, оюңуздардагы баардык азык түлүккө акчаңыздар жетет деген ишенимдебиз.